Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Нокендеги мейманканада балдарын чыбык менен сабаган аял териштирүү башталды. Сокулукта мектеп окуучулары катышкан жол кырсыгы катталган. Сот айдоочуга өкүм чыгарды. Бишкекте унаанын үстүнө секирип жараксыз абалга калтырган. Ушулар жана башка кабарлар видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Нокендеги мейманканада балдарын чыбык менен сабаган аял териштирүү башталды. Буга чейин социалдык тармактын колдонуучулары Нокендеги мейманканада балдарын чыбык менен сабаган аялдын видеосун бөлүшүшкөн. Видеонун автору «Тамак ичип отурсам, аял балдарын аябай сабады» деген жазуу калтырган. Жалал Абад облустук милициясы маалымат таратып, аталган факты боюнча Нокен райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан териштирүү иштери жүрүп жатканын билдиришти. Териштирүү иштеринин жыйынтыгы менен кошумча маалымат беребиз дейишти. Бишкекте унаанын үстүнө секирип жараксыз абалга калтырган. Бишкек шаарында унаанын үстүнө чыгып, секирип, уруп, муштаган адамдын видеосу коомчулукта кызуу талкууга алынды. Окуянын видеосу социалдык тармактарда кеңири тарап, көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратты. Көпчүлүк бул окуяны коомдук тартипти бузуу, агрессиянын белгиси катары баалап, мындай аракеттерге каршы чара көрүлүшүн талап кылышууда. Бишкек-Москва багыты боюнча 2 рейс кармалып жатканы маалымдалды. Бишкек-Москва багыты боюнча 2 рейс кармалып жатканын Кыргызстан аэропорттору ААКСынан кабарлашты. Буга Домодедово аэропортунун убактылуу жабылганы себеп болгон. 130 жүргүнчү Манас аэропортунда күтүп отурушат. Аларга тамак аш берилери айтылды. Мэр Сергей Собянин түндө Москвага дрондор менен чабуул жасалганын, анын 11 жок кылынганын билдирген. Ал арада социалдык тармактарда Орусиянын аэропортунда тартылган видеолор жарыяланып жатат. Сокулукта мектеп окуучулары катышкан жол кырсыгы катталган. Сот айдоочуга өкүм чыгарды. Манас аэропортуна кетип бара жаткан жолдо окуучулар отурган автобус кырсыктап оодарылып кеткен. Окуя боюнча күнөөлүү деп табылган кичи автобустун айдоочусу 200 000 сом айып пул төлөөгө жана 2 жылга транспорт каражатын башкаруу укугунан ажыратылды. Авто кырсыгы 2023 жылдын 20 апрелинде болуп, автобустун ичинде экинчи сменде окуган 1-4 класстардын окуучулары болгон. Балдар Сокулук районунун Манас айылындагы Атбашы мектеп лицейине бара жатышкан. Аларга Mercedes-Benz Sprinter кичи автобус урунган. Анын кесепетинен 30га жакын адам жабыркап, бир бала автобустун айдоочусу комада болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы мектеп автобустардагы жол кырсыгы боюнча комментарий берип, анда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унасын 1993 жылы туулган жаран катуу ылдамдыкта айдап бара атканын билдирген. Кырсыктан кийин балдар ооруканасына 27 окуучу жеткирилип, медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин 3-өө үйлөрүнө кое берилген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Вообще какой огонь. Орусия Москва Тула Саранскийге жапырт дрон чабуулу болгонун билдирди. Орусиянын Москва Тула жана Саранский аймактары 7 майга караган түнү дрон чабуулуна кабылганы кабарланды. Баштапкы маалыматтарга караганда Тулада дрондор аскердик ишканаларды бутак алган. Саранскийде оптикалык була заводунда өрт чыкты. Орусияга караган Мордовия Республикасынын башчысы Артем Здунов баш кала Саранскийде коркунуч тууралуу эскертүү берилгенин кабарлап, жашоочуларды этият болууга, коопсуздук эрежелерин сактоого чакырды. Астра Телеграм каналы жергиликтүү тургундар тарткан видеолорду жарыялап жатат. Анда өрт, жалынды, түтүндөрдү көрүүгө болот.
Москванын үстүндө дагы 2 дрон атып түшүрүлгөнүн мэр Сергей Собянин 7 майда маалымдады. Муну менен 6 майдын кечинен бери Москваны бутага алган 17 дрон атып түшүрүлгөнүн айтты. Орусиялык База телеграм каналы жергиликтүү тургундарга шилтеме берүү менен Красноармейскиде дрондорду ракетадан коргонуу системасы аткыланганын жазды. Красноармейск Москванын түндүк чыгышында 30 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал арада Росавиация дрон чабуулунан улам жабылган Москвадагы Внуково жана Шереметьево аэропорттору кайра иштей баштаганын кабарлап, кайра эле Казан аэропорту жабылганын жарыялады. 10 мүнөттөн кийин Шереметьево кайра убактылуу жабылды деген маалымат таратты. Дрондор 3 күнөн бери Москваны бутага алууда. Орусия дрон чабуу үчүн Украинаны айыптайт. Бирок орус армиясы Украинанын жарандык жайларын бутага алууну, өлкөгө жапырт сокку урууну токтотпой жатат. Орусиянын чабуулдарынан Украинада күн сайын киши өмүрү кыйылууда. 7 майга болгон түнү Киевдеги дрон чабуулдары 2 кишинин өмүрүн алды, 10 чукулу жарат алды. Москва Украинага толук масштабтуу басып кирген 2022 жылдын 22 февралынан баштап өзүнүн миңдеген украиналык жараны каза болду. Украинанын жооп иретинде Орусияга карата дрон чабуулунда да бир нече киши набыт кеткен. Булак Азаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.